экен. Сиз губернатор катары бир кызыгып койсуңуз эми. Жок, сиз өзүңүз бир кызыгып койбойсузбу бу адамдардын жашоосуна? Иә. Кызыгабыз. Замдар бар. Жок, эми ушул жакшыбы мындай? Биз мына калп айтпайлы кеминде 3,5 сааттай турдук окшойт ушул жерде. Мына урматтуу президент, биз помидор эмеспиз же бадыраң эмеспиз, жалаң карапайым элдер. Сиз могу адамдарды помидор катары баалаганыңыздарга кичине уяласыздарбы? Не деген помидор? Теплица катары көрүп атпайсыңарбы адамдарды? Bunu biz караган жок, мыйзам деген бар. Шүбөтүк мар деген муну көрсө болот. Министрликтин функционалдык милдетин билбесеңиз, анда бизге суроо бербейли коюңуз. Кандай функционалдык билбейм. Мамлекеттик кызмат бул жеке частный собственность эмес. Бул сиздин үйүңүз эмес. Канча убакыт кетет ушул жарандарды 77 тыйынга өткөзүүгө эртеңден баштасаңыздар? По процедуре? Да. Бұл орошаемый пашт. Анан ошол. Бул жерге эч кандай мамлекеттин кишилери келбейт, мисалы үчүн мына. Ачык айтканда ушундай да. Саламатсыздарбы урматтуу көрөрмандар. Биз азыр Бишкек шаарынын Теңдик жаңы конушунан кайрылып атабыз. Учурда бул жактын жашоочулары электр энергиясына 3 сом 75 тыйындан төлөп, ал аз келгенсип таң калыштуусу ушул бир жаңы конушту, Теңдик жаңы конушун өкмөт теплица катары эсептеп, бүгүнкү күндө булар теплицанын статусунда электр энергиясын колдонуп төлөп келатышыптыр. Акыркы айында эле 216 миңден ашык каражатты чогултуп беришиптир. Бүгүн биз дал ушул жаңы конуштун көйгөйүн ачып бергенге аракет жасайбыз. Биз менен болуңуздар. Салам алейкум. Кандайсыз? Сиздер канча теплица алып атасыздар азыр? Канча помидор, канча бадыраң эгип атасыздар? Биздики мындай да. Негизи бадыраң эгесиздерби? Бул жакта эгилеби? Айылда. Жок. Таптак эгилбейби? Бир дагы эгилбейт. Помидорчу? Эчтеке эгилбейт. Теплица деген түшүнүк барбы? Теплица деген түшүнүк жок бизде. Бирок буякта теплицага деп төлөйт экенсиздер, э? Деп төлөнөт, биздики айла жоктон алганбыз бир убакта. Канча болду бул акыркы суммаңыздар? Акыркы суммабыз 133 миң чыгыптыр, андан мурдакысы 216 миң сом чыгыптыр. Бул счетчиктен кантип чогултасыздар сиздер? Мына бул деген азыр бул 216 миңди алып көрсөк, 216 миң келет. Бизде өйдө жактай бар трансформатор. Трансформатордо чоң счетчик бар. Анан ар бир үйгө бөлүп койгонсуздар счетчик кайра. Анан ар бир үйдүн эмесин жазып чыгабыз, счетчиктер жазып чыгабыз, ушул показанияларды. Анан буларды эсептегенде 216 миңге жетпейт. Сумманы 2 сом 51 тиындан эсептегенде жетпейт. Андан жетпегенini элге кайра бөлгөндө 3 сом 50 тыйынга чейин жетип барат. Түшүнүктүүрөөк болуш үчүн салыштырасыздар көрсүн. Мына мисалы үчүн биринчи ирет могу счет фактураны чыгарып берет мына энергия тоголок болду дагычы. Муну алып келебиз. Муну алып келебиз. Биз өзүбүз барып чыгаратабыз муну. Өзүңүздөр алып келесиздер. Өзүбүз барабыз. Айдын канчасында? Счет фактура бүгүн чыгыш керек. Бүгүн бир бала бизден шайланып барыш керек. Барып туруп могу счет фактураны чыгарат Свердловский райондон. Экинчи этажында ошол жерде орус аялдар олтурат. Свердловский райондуку. Ошолордон чыгарып турабыз. Муну алып келебиз. Алып келгенден кийин ар бир көчөдөн бирден бала жазып жүргөн балдарыбыз бар. Өзүбүздүнчү. Мисалы үчүн мен биринчи көчөдөн. Экинчи көчөдөн бүт чыгат. Шайлап алгансыздар. Жазат. Ар бир үйдө. Бир күндө полный жазылыш керек. Ушул могу счетчиктин показаниясы жазылыш керек. Электрикте болот турбайсыздарбы? Электриктин дагы жумушун аткарабыз да. Бияктачы, ё-моё. Бияктан электрик деген жок бизде. Мындай мамлекеттен келген электрик жок. Могу зымын кандай тартылды, эмне болуп атасың, аварий система кандай, эч ким эметек столбо кандай орнотулган. Дальше кандай болду? Госстандартка жооп береби, жооп бербейби, эч кимдин иши жок. Анан бая счет фактураны алып келдик. Бая балдар чыкты. Ар бир көчөнүн показаниясын жазабыз, могу счетчиктин показанияларын. И мурунку показаниялар бар да, бар. Биздечи жазылган. Ошолорду бүт көбөйтүп чыгабыз, полный. Анан эгерде могу счет фактурада келген 216 миң ал жерден чыкпай калат. Биз көбөйткөндө. Ошондо 3 сом 30 тыйын, 3 сом 50 тыйындан базганда киловатт полный чогултуп туруп. Анан чыгат могу сумма. Чыкканда анан давайте деп туруп анан чогултуп баштайбыз ар бир үйгө. Ошондо жаман жакшы көрүшөсүң элдер менен. Эмнеге мындай чогултуп атасыңар? Анан ортосунан разница чыгып калат. Разница болгондо
жетпей калат да. 30-35 миң, 50 миңге чейин жетпей калат. Патерия деп коет анычы. Патерияңар ошончо деп коет. И плюс бул жерде НДС бар. Мына сумма НДС 23.195 миң. НДС. Акча. Анан полный бизге чыккан мына эки сумма чыгып келет. 216.539. Кышында мындан көбүрөөк да чыгып келет. Кышында. Сиздер такыр помидор огурец экип Жок, кандай экпейбиз. Башында баягы жер саткан бала, ошондой деп алган экен бул жердичи. Эми ал жерде эле биз ошол убактарда мыйзамды, жана статьяларды, пункттарды окугандыктан, билбегендиктен ушундай акыбалга туш келип калганбыз да. Аты жөнүңүз ким? Чынара. Бизде свет кымбат да. Кышында 3,5-4 миңге чейин төлөйбүз. Жөнүндө бир жылыткыч менен, жөнүндө печка да бар. Ошондой болсо деле 3 миң 4 миң чыгып кетет. Бизде эң негизгиси ошо свет эме болбой атат да. Арзандабай атат. 2-3 ай мурда арзандайт деп атты, бирок арзандаган жок. Канча сомдон төлөп атасыздар сиздер? 3 сом 70 тей. Канча жагасыздар бир айда? Кышкысын 3,5-дан ашып кетет бир айда. Жайкысын 2 миң канча төлөдүк, ошондой болуп калды да. 2 миңден төлөп атасыздарбы азыр? 2 миңден ашыгыраак төлөдү. Да жетпей калат, анан дагы бөлүп. 2 миң сомго эмне жагасыздар? Кайдымкыдай эле тамак жасанып күйөт да. Тифаль ошол, башка эчтеке жок. Холодильник ошол. Мен Жентаев Алмаз Кабылбекович. 1978-жылы Талас облусунун Талас районуна караштуу Калба кыштагында төрөлгөм. Жакшы беке, бул теңдикке качан келдиңиз? Мен бул теңдикте эң биринчилерден болуп 2013-жылы Аламин району Маевка айыл өкмөтүнө караштуу 378 контурду авторынктан радиожилден берип аткандан келип көрүп анан алгам. Муну алып атканда госреестрге баргам да, Аламинский районгочу. Барганда госреестр кирип мен кайра айныгам. Биякта леп линия бар экен, красный бар экен деп десем кайра газ өтүп турасынан. Газ туккан эмесмин андачы. Леп линияны көргөм да, высокийдечи. Анан ошондо айткан. Берден күнөлүү Аламинский госреестр болду. Мен кирип айныгандан кайра документти жазып койгон да, кайра отказ кылганга кайра акча кеч керек деп кайра көндүргөн. Силер биринчи 10 там салсаңар, анан эме болот деген. Госреестр ушунтип. Госреестр мага ошенткен. Эң биринчи болуп мен алгам ошо тамдап туруп берди. Ким деген киши? Ошондо Адыл мен жердешим экен, аны атын унутуп койдум да 2013. Ошондон бери келип атабыз. Мына ошону там салабыз, көйгөй. Сизге госреестр саттыбы же башка киши саттыбы? Башка киши саткан. Мени госреестрдегилер көндүргөн. Мен госреестр көндүрүп атканда бул өкмөттүн кишиси деп, мен ошого макул болгом да, өкмөттүн кишиси эме чыгарат дегенден кийин мен ошого келгем, алгам. Ато мен мындай болсо албайт болчумун. Мына 2013-2014төн баштап келип баштадык. 2014төн баштап мына көйгөй. Суу, свет, өзү трансформатор, өзү столбаны койдук. Ошондо да кымбат. Ар бир ай сайын кырылыш 3 сом 70 тиындан. Неге деп чыгышат? 3 сом 70 тиындан жетиме төлөбөсөк биз тияк свет өчүрүп коет бизди. Биз бери захват кылганыбыз же базып алганда жокпуз да. Келипчи мен өзүм мына бир үй бүлөн баккан бир машинем бар болчу. Ошону үй бүлөн балдарым кичинекей, 2 балам келинчем иштебечи. Ошону багат, ошону берген мен жергечи. Өзүм жөө калгам, жумушум жок калгам. Ошондо алмашкам да мен бул жердечи. Анан карабайсың, биз эмеге чейин бардык. Зам губернаторго чейин бардык. Былтыр наркызылдар барыппы? Свет чечип берели, кайта документ чече албасаңар десек, эчтеке кыла албайсыз деп койду. Ким эчтеке кыла албайбыз деп? Зам губернатор. Атын унутуп койду да. Ичине чейин кирип барганбыз биз. Сиз канча калдыңыз эле? Мен 2014 алгам, $6,300 алгам. 2014. Ошондо азыркы күндө сиздер электр энергиясына деп туруп 3 сом 50 тыйындан төлөйт экенсиздер, жалпы. 3 сом 50 тыйын. Бир айда канча сом акча чыгат? Мен мисалы үчүн газга кылам, холодильник, телевизор, анан чай эле кайнатканда болгондо деле бир 300-400 киловатт. 300-400 киловаттан 1000ден ашып кетип атат 2 миңге. Жайкысын эле. Кышында жана бир жылыткыч сайсам, анын 5-6 миң болуп кетип атат. Ошонусу кыйнап атат да. Ошо биз аз эле энергияны баягы үнөмдөп жакканда эле 2 миңден аз эмес чыгат. Ар бир үй бүлө. Ар бир үй бүлө. Мо кыштын күнкүрү. Ошондо айына бир 180 миң тегерегинде төлөп атасыздарбы? Ошондой төлөйбүз. Адамдар ашып кетет. 200. Мына мисалы үчүн бизге мо энергия акыркы айда канча төлөдүңүздөр? Акыркы айда 170. Ия. Акыркы айда 210 миң болду ушул контурга. Жалпы контурга. Ошо бүт барыңыздар чогултуп бересиздер аны. О да. Hani süveti kımbat gelen onu görse olur. Siz kayaktan geldiniz özünüz? Ben leylekten geldim. Leylekte süvet kançadan төлөп атасыздар?
Meniki 70 tıyından. 70 тыйындан, ha? Ha. Бишкекте свет кымбат экенин качан билдиңиз? Kegenden bildim de. Çölük madan çölüğünden bildim de. Биз бу жерде базып алган жокпуз, эметип алган жокпуз. Кызыл өсүм неме эмгегесин акчага сатып алганбыз. Азыр ар бир балдарыбыз ар качак тенип жүрөт. Же тияка барса тияка албайт мектепке, же багына барсак бияга Бул албайт. жерде сиздерди же мектепке албайт, же бала бакчага албайт. Берели дегенде. Анан Mo больницага да көрүн паспорт албайсыз. деген Алары жок. ал көйгөйлөрдү айтпай эле коюш керек. Айтпай эле коюш Көйлүк алыш керек. Кантип төрөлгөн балдар кантип өтөт? Биз эми көрүнгөн мисалы үчүн тааныштар бар. Азыр муну Отурабызда. эжекебиз азыр мындай бойкат экенсиз. Кудай буйрса аман эсен көз жарып алыңыз, анан ошо көйлүктү кантип аласыздар? Benim rahatımı organda bir bebe oylana atam azır. Каттоого турдуңуз белемби? Bu jakta fapta tengdiktin nemesi var. Fabı. Oşu jaktan nemettim. Özümde oylana atam azır bir bebe bizge köylük depçi. Kanday bolot dep. Oylonуп турам, жок билбейм. Алап бере бербейм. Мына бул жакта балалуу болуш үчүн дагы бүгүнкү күндө ойлоно турган акыбал жаралып калыптыр. Төрөлгөн балдарды кантип каттоого алыш керек деген негизги көйгөйгө айланып калыптыр. Муну билип турган ошол энергетика министрлиги, чүй губернатору, акимдер, айыл өкмөттөр кандай тынчуктап атат бул акыбалды көрүп. Кыргызстанда ушул Бишкекте канча ушул 40тан ашуун жаңы конуштар болсо, ошолордун арасынан бир гана ушул конуш жанагындай Токолдун баласы дегендей өгөй баладай мамиле болуп 3 сом 50 тыйындан төлөп атат деген бул эмне деген көрүнүш да. Биз абдан таң калып атабыз буга. Эми кандай реакция кылат? Азыр биз ушул чиновниктерден сурап көрөлүчү, ушуну кандай чечет, эмне кылып чечип берет? Бул жарандардын жашоосу кандай болот? Мына ушул жагдай бүгүнкү күндүн актуалдуу, орчундуу маселеси экен деп бааласак болот да. Бул жакта ушул айыл башчынын ордун элеген, эл өзү шайлап алган өкүл экенсиз. Аты жөнүңүз? Менин атым Жолдошбай. Мен ушул 378 контур болуп жүргөн буга чейин. Бул азыр мына ушул столбаларды сиздер өзүңүздөр курдуңуздарбы? Эл бул жерде Канча сом болду ушул келиши? Бир столба бир 9.000-10.000 сомго айланган. Жалпы айыл боюнча курсуздар муну? Өзү 10.000 сом, 11.000 сомго айланган. Анан үстүндө травеси, зымы, кабели бүт ар бир үйдөн бир 15-20 миң сомдон акча кеткен да. жогорку тети бийликтерден биз суранат элек. Садыр Жапаровдон Камчыбек Ташиевтерге жетсин ушул үнүбүз. Ушул жерден бир көйгөйүн маселесин жакшы чечкиндүү кылып чечип беришсе деп мына карапайым элдин атынан ушинтип сүйлөп атабыз да. Ошо азыр Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев деген, Курманкул Зулушев деген кишилер элди карагыла, эл үчүн иштегиле, элдин маселесин чечкиле деп губернаторду койду, ага 3 замын койду, анан аким койду, ага 2 замын кошуп койду, айыл өкмөт койду, ага 2 замын кошуп койду. Анан ал жетишпей атса деп туруп тиги электр энергиясынын өзүнчө энергетика министрлигин түздү. Өзүнчө райондорду карайган өкүлдөрдү койду. Анан эми азыр ошолорго сиздер менен чогуу баралы. Маселени кабыргадан коелу, көрөлү, кандай жооп беришет экен. Чындыгында бул жакта акыбал аябай оор мына. Мо линиялардын баары ушу элдин күчү менен тартылган. Бул жерге эч кандай мамлекеттин кишилери келбейт, мисалы үчүн мына. Ачык айтканда ушундай да. Бул жерде мына мен Адбаштан келгем. Мен ошо кандай пропискада олтурсам, ошондой олтурам азыр. Ошо Адбаштачы. Бул жерде деген ар кимдин балдары ар кайсы эметет. Мен быйыл баламды бердим мына эмеге, Фере көчөсүнө, 46-чы школага. Бердим эми эптеп сүйлөшүп атып, ал жерден бир классташ эмем чыгып калды, мугалим. Келем алып кой, минтип кой, тигинтип койду, алдың этейин деп атып, беребиз ушинтипчи. Ушундай көйгөй. Жалпы айыл боюнча ушундай экен да. Жалпы айыл полный ушундай. Жалпы айыл. Садикти бала бакчага ар кайсы жерге беребиз. Балдарды окутканда дагы ар кайсы районго алып барып беребиз мына. Киргизияга беребиз, Дордой. Ушинтип жашап келатсыздар. 2012ден баштап ушундай. Мына. Жер берилгенден баштап 2013. 2012 ошо берилип баштаган, 2013тон уже сал баштаганбыз да.
Аны акыркы ысыл 2018-2019 салгандарыбыз барбыз. А дальше мындан нары дагы уже берилип аткан участоктор бар. 4 сотуктаган, 5 Жана сотуктаган. президент указ чыгарып, каттоого алынсын деп госрегистр менен өлчөтүп, архитектурадан чийдирип кетиштиби? Бул жак карап атышабы? Бул жерде бир мамлекеттен комиссия келди деген. Мындан бир 2 ай мурун калп айтпасам келди деген, келип чийишкен экен бул жерде. Комиссия келип. Чийгенден кийинки кайра комиссия айтат имиш. 2-нчи көчө, 3-нчи көчө туруп калыптыр, 3-нчи көчө, 4-нчи көчө туруп калыптыр, башаламан чийилип калыптыр, кайра чийип бериле дегенде, кайра мо карапайым эл өзүнүн жашап аткан эме үйлөрүнүн фундамент чийип, кайра берилген. Бул документтерчи эч кандай жооп жок мына ушул күнгө чейин. Бирөө да басып келбейт, мисалы үчүн. Айыл өкмөттөр эле басып келбейт мына Маевка айыл өкмөттөрчү. Кандай жашап атасыңар, эмне болуп атасыңар? Бул жердин көйгөйү кандай? Карайсыздарбы сиздер? Биз Маевка айыл өкмөтүнө карайбыз. Мына Аламинский район 378 контур Маевка айыл өкмөтүнө карайбыз мына. А бизде мындай тиешелүү адамдар эч ким келбейт мына. Айлабыз 6 кеткенде сизге кайрылган кебиз ушул да. Ушул көйгөй чечилсин. Берде элдин уже эмеси жарыла баштады. Биз мисалы үчүн мыйзам бар экен. Пикет кылбагыла, жол тоспогула, биз антип жол тоскон жокпуз, пикет кылган жокпуз, жаагы үйүнүн астына жатып алган жокпуз. Кой деп келет мына 2013-төн бери ушул келдик. Эми элдин чыламы кетип баштады. Ай сайын мына свет акчасы келгенде кырылышмай бир жүз менен. Неге 300 сом элтин, неге мындай тигиндей деп. Аны ушун биз Садыр Нургочтон суранат элек. Ушун бир чечип берип койсоң жакшы болот эле да. Көрдүңүздөр бу жерде жаш эрмектер көп да, негизичи жаш балдар көп. Кайсы жерге барарын билбей атат. Мисалы бул азыр келинчек келин төрөйүн өтөм, кай жер адам карарын билбейт да. Биз силер айтканда токолдун баласы болуп калдык. Маевка айыл өкмөтүн тааныбайсыз дагы, кийим экенин да билбейсиз. Эскисин да жаңысын да билбейсиз. Мына Айыл өкмөт бир жолу келдиби бу жака? Жок, көргөн жоксуз. айыл өкмөт келген жок мына. Ким айтып атпайм, ошо эскисин дагы. Келдим десе келип айтсын. Мен келгем депчи айыл өкмөтүчү. Келбейт бу жака. Алар бизде захватчиктер деп. Мына апрелде Садыр Жапаровдун эмеси чыкты эле, токтомчу. Мына ушул мо свет көйгөйүн, мо документ көйгөйүн, канча деген карапайым элдерин көйгөйүн чечип бериле деп. Бизге андай маселе аттуу эч ким келбейт мына. Эч ким келбейт. Маленький. Ошо Кыргызстан боюнча ушул гана айрда 3 сом 30 тиын, 3 сом 50 тиын деген гана. 3 сом 70 тиынга чейин чыгып кетет свет. Арга жок. Мына биринчи жолу мына кайрылып атабыз силергечи. Эми силерни көрүп калып сага да рахмат дешиңе келик. Анан айла жок силерге кайрылып атабыз да. Эгер ушул эмени көрүп калса Садыр Нуркожоев мүмкүн өкмөт губернатор көрүп калса бир жыйынтык болот депчи. Тиешелүү адамдарын жөнөтсүн, моякты жакшынакай комиссионный иштесин, могу жерде элдин эмесин көйгөйүн көрүшсүн, жашоо тиричилигин байкасын. Садыр Нуркожоевичке кайрылат элем, ушу биздин дагы ушул новостройкага көңүл бөлүп койсо депчи. Канча бул жакта уже 13 көчө түштү да бул жак. 13 көчө болдук. Мурда 4 эле көчө бар эле, азыр 13 көчө болдук. Кишилер көбөйдү. Анан бизге да ушу кишинин эмесине карап мектеп, садикке дагы место калтырып, ушу биздин келечекте балдарыбызга дагы бир условия түзүп берсе деген тилекти айткым келет. Мына биз айтып атабыз да, ушул балдар биздин келечегибиз. Биз аялдардын укугун коргошубуз керек депчи. Абдан көп ушундай сөз болот, бирок мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, биздин энелерибиз, апаларыбыз мындай кандай кыйынчылыкта, кандай оор шартта, кандай мученияда жашап атышат. Аны бүгүн өздөрүнөн башка эч ким түшүнбөйт. Бул акыбалга келип, ушул жашоону жашап, ушул турмушту көргөндө анан адамдар түшүнөт болуш керек деп ойлойбуз. Анткени мына кандай деген түйшүктөр бар экен, кандай деген кыжаалатчылыктар бар экен. Жолду дагы өзүбүз кылдык, светти дагы, трансформаторду дагы өзүбүз сатып алганбыз. Эми баарын биз кылдык. Силер эми жок дегенде электр энергиясын адилеттүүлүк менен бизди бир теплица катары эсептебей, биз да адамбыз. Биз да ушул 21-кылымда жашап атабыз. Борбордун жанында турабыз. Борбордо ошол 4 район болсо, ошонун бир районунан карайбыз. Адилеттүүлүк менен бир турмуш кечирели деген нерсени айтыш керек экен да бул жакачы.
Siz emin ben size mындай вопрос. Siz qancha so'm to'laysiz Svetga? Svetga qancha so'm to'laysiz? Мен айына 1000 сом 800 ушундай төлөйм. Biz 4000'den төлөйбүз Svetga. Пожалуйста, без разговоров пропустите нас и все. Тариф боюнча келип атат беке. Мен сени жакшы түшүнөм. Биз тууганда баарыбыз биз тууган. Мен азыр чыгайын. Этип келейин, анан пропуск менен бош болсо макул. Бул жакта замминистр жок. Мына жерде Сабастап. Министр, замминистр барбы? Какта? Какта? Отурат бериңиздер беле жана эле. На совещании. Какта? Какта совещание? Ну, совещание мы же не знаем, мы же не можем у них спрашивать. Здесь нет, не совещание. Какта ошо? Мы не знаем, нам же не говорят. Эшиктен чыктыбы мына эшиктен? Эшиктен чыкты, кирип көрүңүз. Так его здесь нету, говорю. Жок, жана отурбады беле. Ну, сейчас его нету. Какта? На совещании. Какка кетти? Мына буякта да эч ким жок. Бекмурзаев Доскул мырза. Жана эле отурбады беле. Жок. Какта совещание болуп атат? Шаратонда. Какта? Бишкек парк. Чыккан жок го сыртка, как менен чыгып кетти? Задний вход менен чыгат. Бир да замминистр жок экен, кандай болду? Азыр бардыгы совещание экен бул Шаратонда. Бишкек паркта. Канчада бүтүп калат билесиз да? Бүткөн. Кыргызстан улуттук электр тармагы акционерлик коом. Тармак деген. Ал жагында кайгында иштейсиз? Мен жанагы жарандык коргоо бөлүмүнүн башчысы. Кандай суроо? Не маселе болот? Гражданский защита деген бар. Ошондой бар. Бар ошондой. Бизди коргой турбайсызбы? Жок, жарандык коргоо жанагы листа. Шуну атам. Вы жители, вот, именно жарандар, если по-кыргызски сказать. Ушака келдик да, сүйлөңүз ушул жерде. Мен биякта тартипке, коопсуздукка жооп берем. Анан монтип, да, түртүп кирип кеттисиздер. Кимди? Мына жигиттер бизде постто турган жигиттер айтты. Түртүп кирип кетти эл. Түртүп эмне жана корова что ли или бык? Акырын сүйлөңүз. Улукбек сизден печким айткан жок. Жүрүңүздөрчү, биякка чыгып. Азыр министр жооп атат сиз. Мен ошо коопсуздук үчүн жооп берем бул ишкана. Эмне болуп атат биякта коопсуздук? Сиздер кирип кеттисиздер, рухсаты жок. Туурабы? Сиздердин үйгө рухсаты жок деп мага айтышты. Мындай да, сиз мамлекеттик кызматта иштейсизби? Мамлекеттик эмес, биз акционердик коом. Акционердик коом болсо бияк мамлекеттик министрликпи? Министрлик мамлекет. Анда мамлекеттик министрликтин функционалдык милдетин билбесеңиз, анда бизге суроо бербей эле коюңуз. Кандай функционалдык милдет? Мамлекеттик кызмат бул жеке частный собственность эмес. Бул сиздин үйүңүз эмес. Ооба. Же сиздин туугандарыңыздын үйү эмес. Анан сиздер калган киши кирип, калган киши чыгат. Түшүнүктүү. Коопсуздукка такыркы жалат болбоңуздар. Бул жакта террористтер эмес, Кыргызстандын жарандары. Бирок анан булар өздөрүнүн көйгөйүн министрге жеткизгени келди. Эми булардан сиздер жийиркенбей эле жакшынакай өзүңүздөр ишиңиздерди кыла бериңиздер. Биз эч качан коопсуздукту бул жакта бузбайбыз. Биз коркунучтуу адамдар эмеспиз. Биз маселени чечкени керек. Эреже деген тартип деген бар. Эреже тартип ал өзүңүздөргө тийиштүү. Ережеси жок, эч ким чакырбай кирип келип атасыздар. Анчы приёмнуга жазылыш керек. Анда эреже менен силер могу 170 тыйындан кылбашыңыз керек. Суроо мага эмес. Анда бизге да бербеңиз суроо. Компетенттүү эмес алыңыздар. Эрежеңиз бизге компетенттүү эмес. Мен адис эмесмин бул тарифти караган. Мен коопсуздук үчүн жооп берем. Можно, которым записываешь, идешь, есть такой возможность. Жазылбай тур барыш керек болот. Вынуждает, жизнь нас вынуждает. Электр энергетикада саясат башкармалыгынын башчысымын. Өмүрбек Чеңишбеков. Телефонуңуз. Эми айтып бериңизчи, могу эмне болуп атат, кандай болот? Алло, мага азыр министрликке келсеңиздер, сиз келсеңиз срочно. Келсеңиз срочно. Бул жакта азыр эме боюнча. Сиздин колуңуз менен 10-майда кат кеткен экен. Маевка контурунда 378 Ашуровко деген жазам.
катнайчы. Ошол боюнча баланс калуу боюнча бүгүн эмне жумуш жүрүп жатат? Неге? Баланс калдыңыздар белем? Мага келип кетсеңиз азыр, Хорошо. Экинчи этажга түшсөңүз. Срочно келдеңиз, биз так ошол Азыр алына эле экен. Ким деген бул? Бул технический директор болот. Какта? Түндүк электрда, север электранын. Азыр келет. Ана как раз келет. Бияқта турбайбы? Бар эле шака ушундуктан негизи Первый. Эч ким жок да, акырын чыгып бар кетип калышкан. Жок, булардын офиси башка жакта. Булар чогуштан Аты жөнүңүз ким дейсиз? Siz kimsiz? Айтсаңыз биз айтабыз. Men Zamir atım. Фамилияңыз ким? Ходжомонбетов. Каякта иштейсиз? Север электрде иштейбиз. Мен атым Улукбек, журналистмин. Жакшы. Сиз Север электрде иштесеңиз, муну эмне үчүн чечпей отурасыңар адамдарды какшатып? Папка көтөрүп 378 контурдан 390 контур деп кат менен кайрылган тургундар. эмне болду анан? Март айында болуш керек, мартта эле. Мен баргам ошол жергечи тургундар. Бирок бул жерде жашоочулардын бирөөсү да жок экен. Сиз эмес, башкалар барган анда. Ал жакта Арслан деген барган, главный инженер. Бирок ага чейин мен баргам. Жаан жап аткан болчу, бирөө. Жок, эмне болуп атат? Ошону айтыңыз, барганыңыз. Барганда Бул жерде деген ошол жактан Аламединский кадастрдан кишини чакырышкан. Кадастр өкүлүчү келип туруп, биз бул жерлерди трансформацияга тапшырганбыз. Документтерди. 2 айдан кийин жыйынтыгы чыгат. 2 айдан кийин жыйынтыгы чыккандан кийин биз силерге кагаз менен кайрылабыз. Биз ошондо силерден пром тарифтен бытовой тарифке өткөзүп беребиз. Ал жерде 400дөй түтүн бар экен, 400дөй. Ошонун ичинен 150сү жашайт. Бул 378 контурдачы. Биз Север электр тараптан бардыгына биз даярбыз, только жанакы решениеңерди берсеңер эле. Жерди трансформациялоо боюнча. Мындайды. Эмне үчүн силер адамдар айыл жашап атса, силер алар теплица кылып атасыңар? Жок, мындай да. Жок. Биз эмес да, бул жерден ошол жерден жерди бөлүштүрүп берген ким эле жана Эркин беле, ким эле аты? Эрнис деген байке деген жерди теплица деп туруп өзү башынан оформление этип атпайбы? Көргөн жоксуңарбы адамдар бар экен? Эмнени? Биз көргөн эмеспиз да, биз каяктан билебиз? Жердин документтерин теплица деп тапшырып берип атса жана Эрнис деген байкечи 378 контурда, 390 контурда. Эми эл күнөөлүү ушуга? Анан Не задавали? Кому? Почему вот такая большая сумма поступает от этого теплицы? Вы себе такой вопрос не задавали? Мындай да. Но это же несправедливо. Кечирип коңуз. Азыр эмне кылдыңыз? Эмнени чечесиздер азыр чакырдыңыздар? Азыр чётко түшүндүрүп берди. Жерин документтери бүткөндө, трансформациядан чыккандан кийин ар бир менен индивидуальный договор түзөт. Адамдар ал жакта жашашын билбей атасыңар дагы деле. Эмнеге билбей атабыз? Билебиз? Анан эмне катталган? Кат менен кайрылды. Март айында. Эми ошондо мындайча бул жакта айтып атасыңар, бул документиңер бүтпөйт. Архитектураңарда, госрегистрдиңарда каттоого албайт. Анан эми силер аны ага шылтап биз чечип бербейбиз деген жоопту айтып атасыңарбы? Жер маселесин чечиңиздер керек да. Мына урматтуу көрөрмандар, сиздер булардын жообун уктуңуздар. Биз ушул энергетика министрлигине келип атайын маселени коюп, бул жакта адамдар жашоочулар менен биргеликте келип маселени түшүндүрүп атсак, чечкенге маселесин укканга кызыктар эмес экен. Жок, арыз эми 8 жылдан бери арыз жазат экен. Эми дагы сиз губернатор катары бир кызык коюңуз эми. Көзөмөлдө берем. Жүрүңүз, ошого келип сизди күтүп атабыз. Жардамчыңыз да айтты, сизди барат. Ала кетиңиздерби? Мен барбайм. Сиз барсаңыз болбойт, эл сизди күтүп атпайбы? Элге первый замды чакырып бердим. Первый замыңыз ал чечпейт экен. Акимди чакырып бердим. Эмнеге чечпейт? Эмне үчүн чечпейт? Эткени ошону ким айтты чечпейт? Сизди чечтирген келдик да. Ким айтты чечпейт? Өзү айтты. Чечет. Чече албайм деди мен. Чечет. Карайт. Арыз менен кайрылган. Азыр сиз эми ошону эме кылып коюңуз да мындай. Жолдош губернатор мырза, биз сизге келдик. Бул элдин маселеси 3 сом 80 тыйындан 75 тыйындан төлөп атат свет. Службаларга тапшырма берилди, карайт анда. Жок, службаларыңыз 8 жылдан бери карабай атыптыр да. Эми азыр каратабыз анда карабаса. Жок, сиз өзүңүз бир кызыгып койбойсузбу адамдардын жашоосуна? Кызыгабыз. Кызыгабыз. Замдар бар. Жок, эми ушул жакшыбы мындай? Биз мына калп айтпайлы кеминде 3,5 сааттай турдук окшойт ушул жерде. Анан эми азыр службалар чакырдык, башкалар чакырдык деп туруп, эми ушинтип кетип калды. Азыр службаларын көрөлү эми кандай чечип беришет.
Губернаторыңыздар күткөн жок сиздерди. Мына 3,5 саат күттүк. Губернатор чыгып кетип калды. Biz kayradan komissiya, kayradan karap durup, anan keyin teşebbüs dokumentleringizdi bere başlayız. Yemanı kuda kılasa, geçe ertenki amnistiyadan keyin kalgan meselelerin bazılarını. Komissiya түзөсүз. Da. Комиссия. Да. Сиздин жоңуз уже урматтуу аким, кечирип коюңуз. Комиссия түзөбүз деп эле узатасыз. Булар эмес, биз эле канча жолуктук сиздин комиссияңызды. Бирок маселе чечилбей атат. Сиз мынау адамдарды помидор катары баалаганыңыздарга кичине уяласыздарбы? Ne деген помидor? Теплица катары көрүп атпайсыңарбы адамдарды? Bunu biz kalagan yok, mizam деген var. Biz mizam çekin Сиз аким катары ушул кагазды бир кызыгып көрүп койдуңузбу? Ушул жакта эл жашайт экен, помидор жашабайт экен аякта, теплица эмес экен, эл бар экен. Sen geç geldin abi. Bolgon nemen mizam çekin de o okup verdin ona. Sever elektriklerin kılavuzları. Siz аким катары көрдүңүзбү? Ушул жакта теплица эмес адамдар бар экен. Yemi çeçeviz. Hakim katarı yemi çeçeviz. Joğa gelir. Ben sana daha kaytala oturmayın da ben bularga kayrılıuçularga düşündürdüm. Бул жакта телевидение тартып. Men elge düşündürüp atam. Эл бар ошо, эл көрөт, чүй эли көрөт. Ага келген мына кайрылгандарга мен düşündürüp atam азыр. Азыр мына теплицаны не кыласыздар? Кайсы теплица? Теплица катары Теплица жақында ижрес болады. Жақында мыйзам кабыл алынат. Качан? Положение келет. Күтүп атабыз биз дагы. Аны деген ой өкмөттөн келишти. Президент айтпадыбы? Президент айтса мыйзам чыкты. Эмнеге кабыл албай атасыздар? 2 ай болду. Жоо келелек. Жоо келелек. Жоону биз чыгарбайбыз. Жоону өкмөт чыгарат. Кабинет министрликте тиешелүү эксперттер, юристтер иштеп атат. Алар дагы. Мындай кылалычы, муну кагаз эмне үчүн сиздер 3 сом 75 тыйындан элден акча алып атасыздар? Ошону айып Биз алган жокпуз, аны өкмөт алып атат. Сен окуп бер койчу акымын. Аны окуган эмнеге алып атасыздар 3 сом 75 тыйын? 3 сом 75 тыйындан эч ким алган жок. Буякта деген бизде деген. Мына счет турат, мына 216 миң алып атасыздар. Эме байке. Az буяк бар. Birden сүйлөйлө, мына ол айткан тартып калат. Az буяк айтып берсин угалы. Окуп эле беребиз, окуп эле беребиз. Нерсе Байке тошуна айта албай атпайсыз. Минесин тоштасың? Тошуна айта албай качан болорун билбейт. Да 2 жыл болду. Положение мынаке. Вот. Губернатордан келет. Кыргызстан боюнча күтүп атабыз. 390 менен 378 контуру Северлик Раш акционерлик коому менен келишим түзүшкөн. Эми сиз да чыгып кетесизби? Укпайсыздар баягы. Силерден башка да адамдар күтүп атат мени чаякта. Жерге документ аласыңар. 2 айда. Документ алгандан кийинки процедуралар кетет. Окуйбу? Бишкекте толтура новостройкалар бар да. Баары токтоп турат азыр. Буларда андай маселе жок. Булар ташны аларда. Алардын деле документи бүт элек да. Токтоп турат баары. Кыргызстан боюнча бүт элек. Башка жерде деген новостройкаларда ушундай бизге окшогон жери жок адамдардын баары тең президентибиз ушундай майга чейин чыксын дегендер чыкты. Мен өз көзүм менен көрүп алышты техпаспорт. Эчтекеси жок жерлер алды. Биздики кыймылдабайт ошо. Биздикин эле ким кыймылдатып бере алат, ким бүтүрүп бере алат. Айыл өкмөт катары эмне иш кылдыңыз бул айылга? Бардыңызбы сиз өзү негизи? Барасызбы? Бул айыл деген статусу жок. Жыл массив деген статусу жок. Бул айдоо аянты. Бул орошаемый паштак. Анан ошол бул адамдар бар. Бул орошаемый. Адамдар барбы аякта? Жанакы сиздин сурооңузга жооп. Эмне себептен теплица деп бергенсиңер буларга? Булар убагында барышкан, бизге свет керек эле эптеп, электроэнергия үйдө жарык болуш үчүн эптеп бирдеке кылып чечели дегенде бир варианты сельхоз жерге кантип бересиң? Видимо, сельхоз жерге именно теплицага деп техусловие алса болот деп Север Электро, туурабы? Менин оюмда. Мен, конечно, бул силердин тармакты түшүнбөйм, но ошентсе деле менин түшүнүгүм катары ошентип түшүндүрүп кете алам да. Сельхоз жерге үй салынып турса, кантип техусловие беребиз деген маселени бул жерге теплица деп берели деп техусловие алып, ТПны коюп, келишимди түзүп, коммерческий баа катары келишимди түзүп алып атышат. Урматтуу президент, биздин көйгөйүбүз үчүн биз барбаган жерибиз калган жок. Акырында өзүбүз жүгүрдүк, өзүбүздөн кийин минтиптеген журналисттерди дагы биздин эмебизди көйгөйүбүздү чечип берип койгула деп журналисттер менен да жүгүрдүк. Бүгүн кечке кичинекей балдарыбыз менен ыйлаганына карабай Север Электродан баштап мынакей Чүйскө областной акимиатка чейин келдик. Губернатордун жанагы орун басары бизди күтүп тургула. Губернатор силерге баарыңарга жооп берет, азыр бардыгын чакырабыз деп туруп, губернатору бизди жаш балдарды алдагансып подвалга түшүрдү дагы.
губернатор качып кетти. Бардык жерге барсак эле чоңдору качып кетип атат дагы. Мындай эле орун басарларын чыгарып коет. Биз эч кимден эч кандай бир толук жооп ала алган жокпуз. Канааттандырган жооп ала алган жокпуз. Биз бул жерде жашап атабыз. Үйдү салып алдык. Собственниктер сатты. Жалаң карапайым элдер акчабыз жоктон ошо жерден барып арзаныраак болгон үчүн сатып алдык, жашап атабыз. Биз ал жерде деген помидор эмеспиз же бадыраң эмеспиз. Биз жакты карап берген киши болсо, бир эле биздин акыркы үмүтүбүз сизде калды. Урматтуу президент, сиз өзүңүз биз жакты карап бербесеңиз, башка эч ким карап бере турган ою жок. Биздин болгон ушу биздин ушу жительдердин атынан, баарынын атынан суранам, ушу биздин эмени бир карап берип коюңуз. Биз Аламединскийге карайт экенбиз. Ушу Аламединский жакка бир жакшы эме берип койсоңуз, тапшырма берип койсоңуз, бизди карап берип койсо, биз да эл катары элге кошулуп жашагыбыз келет. Биз болгон үмүтүбүз сизде. Көрөрмандар, бүгүн биз ушул теңдик конусундагы акыбалды чагылдырганга аракет кылдык. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, Чүй губернаторунун мамилесинен баштап айыл өкмөттөрдүн акыбалдары, анан элге кылган мамилесин көрдүңүздөр. Бул нерсе менен биз эмнени айткыбыз келет? Урматтуу президент, бүгүнкү күндө сизди дал ушундай чиновниктер жаман көрсөтүп атат. Я коммерческий директор. Аты жөнүңүз? Буланова Айгүл Шаршеевна. Мен аты жөнүм Улукбек. Помидор катары эсептеп, бүгүнкү күндө ошол айыл 3 сом 50 тыйындан акча төлөп келатыштыр. Ошол мыйзамдуубу? Бул жөнүндө Мына кечээ бизге барган ушул кызматкерлер. Сиздер кечээ бизге катышпадыңыздар беле? Бул жак ким болот? Технический директор. Анда сиз жооп бериңизчи. Мунул фактически адамдар ал жакта коммерциялык эмес, мындайча айтканда, жилье үчүн мындай жашоо жүргүзүп атат, үй салып, кадимкиде жашоо болуп атат. А силер кайсы мыйзамга таянып, аны коммерциялык багытта 3 жылдан бери акча алып келатасыздар? Законно жашап атат ошол жерде. Это земли не трансформированные. Сельскохозяйственного назначения. Ошондуктан, поскольку у них нет собственности, буларды биз как отдельных бытовых абонентов принять не можем. Бирок бирөө трансформатор койгон, как промабонент, азырынча по головному учету ошо трансформатордан буларга электроэнергияны берип атат. Поэтому мы как промабонента их и рассчитываем. Эми айтыңызчы, ушул Бишкек шаарында канча жаңы конуш бар? Баарында тийиштүү трансформация болуп, документтери мыйзамдуубу? Азыр Бишкекте баары эле мыйзам чегинде алып атышат. Жаңы конуштар, где трансформация была произведена, ошолор баары индивидуальный договор менен электроэнергияны алып атат. Эми көрдүңүзбү, өзүңүздүн сөзүңүзгө өзүңүз каршы сүйлөп атасыз. Ушул Север электронун функционалдык милдетинде, положениясында көрсөтүлгөнбү? Ал административдик жанагындай жерди ооба алар мыйзам бузуп, мыйзамсыз жерде отурат. Бирок мыйзамсыз жерде отургандыгын силердин функцияңарга киреби? Ошолорду көзөмөлдөш, мыйзамсыз экендигин аныкташ, Север электро карайбы ошону? Бизге карайт, бирок функции по трансформации и придании официального статуса мунун баары относятся к местным органам власти. Бирок бул жөнүндө сөз көтөрүлгөн, булар президентке жазган. Азыр бул суроону карап атабыз. Эртең булар боюнча биздин Бишкек Энергосбыт барып, индивидуальный вынос прибор учета жасап, буларды акырындан, несмотря вот по обещанию мэрии и прокурора, и представителя Чуйской области, что они ведут работы по узаконению этой земли. Ошолорду алган жатабыз эртең. Жеке менчик өздөрү жеке келишим түзүп 70 тыйынга өтөбү? Да. Эми ушул акыбалды көрүп туруп эмне үчүн сиздер
аны токолдун баласындай мамиле кылып, Бала, 3 сом бул 50 тыйын алып аквалга атасыздар. карай албайбыз. Мы должны действовать в рамках закона. Ошо закондо эмне үчүн өзүңүздөрдүн функцияңыздардан сырткары айыл өкмөтүнүн, акимдин функциясына кирип алып, алардын жери мыйзамсыз, алар басып алган, ошон үчүн биз кура албайбыз деп атасыздар. Бул сиздердин положенияда көрсөтүлгөн эмес да. Да, но мы же... Сиздерде жеке менчик адам кайрылса, милдеттүү түрдө түзүшүңүздөр керек. Менчик эмес. Ошондо кандай кыласыздар? Бул эртең деген сөз 2 жылга айланып кетпейби? Качан эки айдын ичинде булар деген жанагы Аламединский кадастрдан бизге бул жер эмеге трансформацияга кирди, катталды, жакын арада трансформациядан чыгат деген бизге өткөндө баргандачы. Трансформацияны сиздер неге текшеришиңиздер керек? Сиздер собственность жараң кайрылса, сиздер аткарып беришиңиздер керек. Сиздер антип мындай эми Айнанайын эже Кыргызстанда, Бишкекте жаңы конуштардын жарымында, Бишкектин жарымында жок. 50 жыл массив бар. Ошонун мыйзамда берилгенде, андан сырткары жана документация сыртта трансформация болуп аткан дагы кошумча 6000 участок бар. Ошолордун арасында булар да бар. Арасында бар. Азыркы күндө катталды десек, ошол кадастрдан кагаз келип атпайбы? Булар буга чейин эме жок болчу депчи, катталган эмес деп. Анан кечээ күнү болсо бизге кат келди мынакей Аламединский архитектурадан, айыл өкмөттөн, губернатордан ушул жер тилкеси 378 жер тилкеси бүттүк баардык тийиштүү документтери трансформацияланганга берилди. Биз ошол силерге ошол себептен биз силерге кепилдик берип атабыз. Бул жерди мыйзамдаштыра берсеңер, биз силерге кепилдик беребиз, что эртеңки күнү бул жердин тургундары трансформацияланды деген кызыл китеп, могу жашыл китеп, бул айдоо жери деп эсептелет. Кызыл китеби колдоруна тиет деген кепилдик берди. Ошону айыл чарба багытында дагы кызыл китептер болот. Аны сиздер билбесеңиздер байлыгыңыздар. Эртеңки күнү деген Ал жерде үй турат, үй. Мыйзам бар да эми. Жок, ал жакта үй бар. Дом не Силер жерди мыйзамдуулугун карабайсыңар силер. Функционалдык милдетиңерде жок ал нерсе силер. Адамдардын жерин текшерген силердин орган эмес. Госрегистр, архитектура, жергиликтүү бийлик текшерет. Канча убакыт кетет ушул жарандарды 77 тыйынга өткөзүүгө эртеңден баштасаңыздар? Ну, в жерде 350 жителей, оказывается. Быстро это не получится. Ертең баштасак, где-то 20 эле 20га жакын ошолорду өткөрөбүз. Вынос прибора учета жасайбыз. Это же все нужно делать по процедуре. Да. Бир айдын ичинде, да. Анткени бирөө деген эртең менен жумушка кетет, кечинде келет, үйүндө болбойт. Алар азыр ушунчалык күтүп отурат. Сиздер барсаңыздар даяр алар. Бул экинчиси. Эми сиздер ошол жерде келишимди бүтүрүп атасыздар. Бирок азыр ал жерде 200 миңге жакын бир айдын карызы чыгыптыр. Аны ким төлөйт эми? Сатымкулов төлөш керек аны. Потому что контракт биздики ал Сатымкулов. Сатымкуловдун жери жок да ал жакта. Жок. Азыр собственник же он. Ошо киши берип атты да электроэнергияны через его оборудование. Ошо киши менен карызын ошо киши менен чечет. Ал эрнисинде эч нерсеси жок аякта. Трансформаторду дагы эл сатып алган, столбаларды дагы, зымдарды да баарын эл өз чөнтөгүнөн сатып алган ал жакта. Менин бир суранычым бар эле, мен жаңы эле айтып бул жака кире албай атып, зорго кирдим. Каяктан келдиңиз? Мен алтын казык жанагы эле теңдиктин маңдайында алтын казыктын ортосунда биздики да ушундай ызычуу жер да. Канча жылдан бери свети жок эле, макулдоо эле ыраазы болуп, быйыл президент уруксат бергенден кийин Кудайга шүгүр документтер чыгып баштады. Жерди аким өзү барды, бүт барып уруксат деп бизге жер ченегенге уруксат берди. Эми документтерибиз өткөн. Канча сомдон төлөйсүздөр? Неге? Светке. Светибиз жок биздин, вообще свет коюлган эмес. Ошол жерге азыр деген ушунча жылдан бери свет жок, жашап аткандар да бар. Эми ал жерде санын точно билбейм, бала чакасы менен жашаганы бар, жашабай күндүзү келип кеткени бар, ошо кишиге кире албай. Кандай жооп бересиздер ошого эми? Кыргызстанда свет жок. Айылдар бар экен мына. Мисалы мен эртеден бери Бишкекте. Начальник жок деди. Киргизбепти мына кыздарыңар. Панделник күнү кел депчи, бул төртөөбүз турабыз. Эшикте дагы бар эле, аларды киргизбей койду. Суранып атып, жалдырап атып, жок дегенде заявление таштап кетели, макул деп. Саат 3:45ге чейин убактысы деди да начальниктин.
ошого карап келген, мен андан кийин келбейт элем. Сорго кирсек, эми бизге деген свет тартылбайт дейт. Кабель жетпейт дейт. Мына ушу начальниктерден Сиз тек директор экенсиз, эмне үчүн тартылбайт? жетпейт дейт. Бул жер алтын казык деген жан конуш. Ал жерде 4кө бөлүнөт. 3кө бөлүнөт, алтын казык, анан панорама, анан карьер деп коет. Сиздер карьердин тургундарысыз туурабы? Сиздерге уже документтерди бердиби сиздерге? Документ колубузга тиелеп туруп, аким келип чейнеп бүт алып. Мына теңдик Карьер деп, жана карьердин ичине салынган үйлөрдө ал жерге өтө эле кооптуу жашаган адамдардын жашаганына кооптуу карьердин ичине кантип жашайсыздар? Жок, мындай да, ал жердин названиясы эле карьер, но а жерде адамдар жашайт. Биздин жаныбыздагыларга свет берип, санитарный полигонго территориясына тийиштүү да ал жерчи. Ал жерден акимчилик уруксат берген бизге, жашаган уруксат деген. Ошон үчүн биздин тек паспорттарыбызды текшертип, үйлөрүбүздү ошол трансформацияга кетти. Ооба, ченеп кетилген. Документибиз мына 3 ай болуп атат биздики. Жана полигон жанындагы үйлөрбү? Ооба, ал жерден эч ким документин ала элек. Бирок эми анысына деле сабырчылык менен макул күтөбүз да, ал документти делечи. Ушунча жылдан бери күтүп жүрөбүз, мейли күтөбүз. Ошонусуна да шүгүр, ошо илинип калган. Светке эч кандай ал документтин чечеси жок. Сиздер жашап атасыздарбы? Сиздер менен түзөт келишимди булар. Мына президентке деле эч кимдин сөзү жетпей экен потом. Мен ушу начальникке кире албайм, мына эртеден бери туруп азыр кирдим да. Анан ушу эмен айтсаңыз, мына ал жерде Омат деген айыл бар, берге светке кабель жетет, коюлду жерге. Бул жерде эле жакын эле. Канча жашоочу бар жалпы? Жашоочу көп, санын билбейм. Ушу менен мына көк зданиядай турган жерде дагы бир алтын казык деген өзүнүн айылы бар. Ал экөөнө кабель жетет экен да, ортосунда мындан өтүп кеткен айылга жетет экен да, бизге жетпейт экен. 18 үй бар жердечи, 18 үй. 8 үй бар. 18 бүтелектери да бар. Бүткөн, мисалы мына эже постоянно жашайт. Мен барып жашайт элем, мен бала чакам менен ал жерге барып жашай албайм. Себеби свет жок, мен жумушумдагы Швеяда. А свет жок, мен машинелерим иштебейт. Получается, мен жерге бара албайтам. Светти бүгүн койсом, мисалы мен уже ушул айдын ичинде кирип бармакмын. Квартирада турасызбы? Квартирада 15 000 төлөп турам мен. Ошол 15 000 ошол жерге төлөгөндөн көрө ошол үйдүн жок дегенде бир жерин чаптасам да мага жакшы болмок да. Айла жоктон светтин жоктугунан мен бара албайтам. Жалгыз бойсуз бу кандай? Биз жолдошум экөөбүз эми экөөбүздөн эле карып калдык. Менде бала чака жок. Иштеп мени бага турган эме жок. Мен өзүм иштешим керек. Мен жумушум ушу Швея менен иштейм. Машинелеримдин баары меники свет менен иштейт. Светтин жоктугунан бара албайм. Мен суранып атам да, ошо кабель элге жеткен, кабель өкмөттүк ушунчасына жетип, бизге келгенде кандай жетпей калат дейм да. Север электрода акча жок болот да беке ошондой. Кабель алган. Бул жерде план капстроительство менен акча бөлүнгөн. Алтын казык жана ак ордо жыл массивдерине. Бүгүнкү күндө бизге берилген, бөлүнгөн акчанын каражаттын баары деген жетчү жерине, то есть ченелген жан конуштардын барына электроснабжениясынын камсыздыгы боюнча. Бул жерде болсо, мынакей Улукбек, бул жерге деген бир убактым болсо, бир чогуу барып көрүп келсек жакшы болот эле да. Айла акимияттан алып баралы, мэриядан алып баралы ал жерге. Бул жерде санитарный полигондун территориясына кирип кеткен эмелер бар. Участоктор бар да. Ал жерге үйлөр салынбасын деген. Сиздер 39 гектар акка кире албайсыз. Ал кайсага? Жок, ошо. Өзүнүн зонасы бар. Ал жакты билебиз. Ал жерде Омар, жан конушу, алтын казык конушуна түшүнүктүү мейли байке. Мындай кылабызчы. Могул адамдар документи болсо, акимият сиздер талап кылып аткан нерсени канааттандырып трансформацияга кетти деп аткан болсо, качан тартып бересиздер буларга? Бул жер боюнча ошол жерде эле Нуркожо ата деген жан конуш бар, билесиздер да. Панорама деген, Нуркожо ата деген конуштар бар. Ошол жерге андан сырткарыдагы Нуркожо атанын конушуна 24 жан конуш бар да. Азыр маңдайыңызда 2 жаран келип ошол жерден какчап атыптыр. Бүгүнкү күндө бизде уже бюджетибизде акча жок азыр. Кимге кайрылабыз? Министрге кайрылсак чечип береби? Мен аны айта албайм, кимге кайрыласыңар. Акча жоктуктан ошолорго тартып бербей атасыздар, э? Ооба, азыр. Акча болсо качан тартып бересиздер? Акча болсо ал бюджетте каралыш керек да. Бюджетте качан карап? Бирок быйылкы жылда бюджетте каралган эмес. Кичинекей айылга кабель алганга акча жок болуп атат. Айыл эмес, 24 дагы жыл массив бар да. Биз ошол боюнча биз барып сиздерди тартабыз. Анан ушул боюнча биз министрден жооп сурайбыз.
эмне үчүн ушуга бөлүп бербей атат? Акча тапканга мүмкүнчүлүгү болобу? Аны биз дагы келерки көрсөтүүлөрдө сиздерге көрсөтүп беребиз. Ошол эми дагы айтып атасыз, ал жердечи уруксаты жок, ал жерге свет тартылбайт деп атасыз, туурабы? Бул айтып атат да, мисалы менде чындыгында өкмөт акча жок дейт, аны деле түшүндүрүп атат, биз деле түшүнүп атабыз. Именно ошол жерге жетип, бул жерге жетип, мына ортодогу эле кичинекей 18 үйгө кантип жетпей калат, ал жерге деген ошол столбалар бүт бизден өтүп кетип атат, үйдүн жанынан өтүп кетип атат. Тияктан тартып кел десе анда түшүнөсүң да. Эми бизге дейт, ошол айылдан кайра тартып келгенге 700 километр короче ошондой аралыкка эми кабелди өзүңөр сатып алгыла дейт. Ошол жерге мен ошончо акчам болгондо сатып алыпчы, мен буларга жалдырабай эле өзүм эле ошо столбадан электрикти деле акча төлөп туруп эле барып койдуруп албаймынбы? Койдура албаган үчүн буларга жалдырасаң эч ким укпайт. Аерге акырында жообу эмне экен? Уруксат эмес дейт экен да. Уруксат эмес деп булар шешпей? Улукбек мырза, мен түшүндүрүп кетейин. Бул боюнча жанагы эжекебиз айтып аткан адрес боюнча, дарек боюнча биз жеринен маселесин көтөрүп көрүп чыкканбыз. Аякта деген бизге деген 1 май район мэриясы менен биргеликте выездной совещание кылганбыз. Ошол жакта территориально мен калп айтпайм 12 үй бар болчу да, 12 үй жанакы жардын ылдый жагында. Ошол жакта биз тирөөчтөрдү орнотуп баштаганда бизге деген полигондон келип предупреждение берген. Столбаларын баары тең эскертүү берген. Столбаларды аяк койбогула, өйдө чыгаргыла депчи. Анткени деген аяк деген полигондун жерине тиешелүү жерлер деп. Ошого байланыштуу. А бул үйлөр эмне болот деп сураганда, бул үйлөр сноска кетет деп бизге полигон жооп берген ошо боюнча. Полигон жана мэриядан 1 май. Мындайда эми полигондун милдетин же мэриянын милдетин сиздер аткарбайсыздар. Сиздердин функционалдык милдетиңиздер электр энергиясын камсыздап беришиңиздер керек. Сиздерге жаран келип, мен мына жерде жашайм. Ишенбесеңер жүргүлө, мен көрсөтөм. Мына үйүм, мага свет тартып берилди. Документ негизинде Улукбек мырза, документ сиздер карабайсыздар. Биз карайбыз обязательно. Биз документ жок кантип карайбыз? Кайсы документти карайсыздар? Анда сиздер Бишкектин жарымында свет жок карайсыздар. Кимден сурайбыз анан? Документи жок болсо. Эртең эле кетип калат да үйүн. Кайсы? Менин негизинде. Сиздер биздин менен түзөсүздөр да, бул менен түзөсүздөр да. Обязательно. Үй менен жер тиркеме документ. Үй менен кантип түзөсүңүз? Үй менен кантип түзөсүңүз? Документ, Дордойдуку жок документ. Мен азыр Дордойдо жашайм, квартирада жашайм. Ошол жердин документи жок. Акжардыкы жок. Алар деген свет менен как положено эле айына төлөп жашап атат. Биз деле ошондой эле убактылуу эле свет киргизип берип тургулу. Убактылуу канча болсо төлөйлү деп атабыз. Жок, Дордой эмес, мен азыр Алтын Казык боюнча айтып атам. Пример катары Дордойду айтып атам да, мисалы Дордойду билем. Дордой 2-де жок, мисалы. Мен Дордой 2-де мен жашайм, билем мен ал жердичи. Акжарды билем, Акжарда мен синдим жашайт. Ал болсо вообще эмес, аларда документ деген жок, алар эч жерде. Андай документке такасаңыздар. Ошондой документ. Документ жок. Турбан үстүндө жашагандардын документтери жок. Жок, алардыкы. Ошондой опасный жерлерде деле свет бар го, зато эмнеге бизде свет жок? Свет эле коюп бергиле деп атабыз биз ошонучу. Бул адамдар деген полигондогу документтер айтып. Полигон жакта. Дордойду айтып атат, Дордой 2-ни. Дордой 2-де барбы документ? Дордой 2-де документтер бар болгон үчүн ошон үчүн тиешелүү нерселердин баардыгын коюлуп берген да. Документ жок аерде. Ал жерде астынан газ өтүп кеткен, уруксат эмес деп берилген эмес. Акжарда да жок. Биздин кошуна ошолор бүт эженин сөзү да, документ жок дегенчи. Маны тийиштүү иштер эмелерди. Эми мындай кылмыштарды эми теңдик маселесин чечели. Биринчи, экинчи күндөр биз чечелечи. Чечиз эми на месте барып көрөбүз. Сиз мына эми телефон биз чече албайбыз, азыр биз на месте ордон көрөбүз. Комиссияны чакырабыз. Первомайский айыл өкмөтү мындай кылачы эми мейли. Мен бир эле нерсе сурайбыз, урматтуу технический директор мырза, айтсаңыз да, сиздер кайсы положенияда көрсөтүлгөн? Сиздер ал жерде комиссия чакырып, айыл өкмөт, аким, госрегистрдан, губернатордан, мэриядан уруксат сураш деген, полигондон уруксат сураш деген Север Электранын кайсы положениясында жазылган? Эгердечи мыйзамдуу түрдө ошол мусорный свалка жанакы жерге санитарный зона кирет, бул жерге адамдар жашаганга болбойт. Жашаганга болбойт деген болсочу. Суроо байке мындай да, ал туура мыйзамсыз экен. Аны териштире турган, көзөмөлдөй турган өзүнчө органдар бар. Сиздерге тиешеси жок алардын. Жергиликтүү бийлик карайт аны. Эми сиздер кандайча жергиликтүү бийликтин функциясы сиздерге келип калат? Сиздерге жаран келип, мага свет бер, мына үйүм, мен жашап атам бул жерде дейткан болсо, сиздер милдеттүү түрдө түзүп беришиңиздер керек. Камсыздап беришиңиздер. Жер тилкесине эч кандай документтери жок болсо, тех паспорттары жок болсо, биз кайсы положенияда көрсөтүлгөн тех паспортты
техпаспортты госрегистрде архитектуранын баарысын көзөмөлдөйт деген биздин өзүнүн положениябыз ППС-де бар. Кайсы жерде көрсөтүлгөн? Кайсы статьясында көрсөтүлгөн? Документтер болсо биз мыйзам түрдө булар менен келишим түзүшүбүз керек. Жок, мындай да. Буга чейин бизде чындыгында документ жок үчүн бул жерге биз басып келе албайт элек да. Чындыгында баардыгы басылынып алынган жерлер. Ал канча жылдан бери басылынып алынып келип, эч документ жок үчүн биз келип свет коюп бер дегенге бетибиз жок. Тура албайт элек да, келе албайт элек. Бизге быйыл мына президенттин эмеси менен ошол буга чейинки басылып алынган жерлерге документ бергиле дегенден кийин бизге деген аким барды, барып жерди Госрегистр ченедиби? Госрегистр барды, архитектура ченедиби? берди, ооба. Вопрос жок сизде. Сиздерде вообще Сиздерге госрегистр берди. Стадияда экен, ченеп кетипти. Сиздерде экен. Госрегистр келип ченеп кеткенден кийин документибизди правда колубузга ала элекпиз, но уруксат берилди. Акимдер өздөрү мэрден барды, ошол айылга именно барды. 12 үй боюнча полный подряд уруксатты бергенден кийин анан свет бер деп келип атабыз да. Биздер макуланды. Биз биринчи күнү бара алчам да сиздерге, биринчи күнү бара. Телефонду алыңызчы, азыр мындай. Өзүңүз кабыл алып турбайсызбы буякта? Алышты. Иә. Өзүңүз байланышып жете албайт экен силерге байт. Эмнеге жете албайт? Киргизбейт экен. Сиз жаңы эле келдим. Эми силер жаңы эле келдим, чалганда мен айттым, замга бара кире берсин. Мен номерди жазып алып. Макулуңуздар, илгилик жакшы турмуштар менен. Сиздер да кечириңиздер. Мен номерин жазып алыңыз. Азыр. Север электронунун өкүлдөрү эмне үчүн бүгүнкү күндө ушул нерсеге, ушул акыбалга жеткизбей эле чечип берип койгон жок, абдан чоң суроо бул. Мына ушул үчүн алар айлык алып, мына ушул үчүн алар кызмат ордунда отурушат. Бирок муну качан гана эл өзү ыйлап барып, журналисттерге чакырып, маселени ушундай ачыктаганда гана анан өздөрүнүн функционалдык милдеттерин аткарууга аракет жасап, ушул нерсеге өздөрү бир күнөөлүү экендигин сезип, кайра ушуну жөнгө салабыз деп айткан убагы азыр. Эми бул кандай жыйынтык берет, эмне берет, качан бул нерсе ишке ашып толук бүтөт, муну дагы биз сиздерге чагылдырып айтып турганга аракетибизди көрөбүз. Бар болуңуздар. Ошол эле учурда урматтуу көрөрмандар, биздин ушул берүүлөрдү башкалар менен бөлүшүп, биздин каналга катталып, өзүңүздөрдүн пикириңиздерди билдирип туруңуздарды өтүнөбүз. Бар болуңуздар.